Ушундайдан сиз дагы тажадыңызбы? Рассказываю, почему Бишкек каждый раз превращается в большую лужу во время дождей и что делать. Бишкекте суу агызуучу система дээрлик жок. Жамгыр жааганда шаарда жөө жүрүү мүмкүн болбой калат. Вода скапливается и на тротуаре, и на проезжей части. Именно поэтому покрытие и там разрушается намного быстрее. Демек аларды бат-баттан алмаштырып, көбүрөөк каражат которууга туура келет. А еще на тротуарах скапливается грязь. Бул жерде топурак тротуардан бийик турат. Ошондуктан жамгыр жааганда бүт баткак менен суу түз эле биз баскан жолго агып келип, анан шаардын баарына жайылат. А нужно ровно наоборот, чтобы тротуар был выше грунта. Тогда вся вода с тротуара и грязь отсюда будут вытекать наоборот на грунт. Дагы бир жакшы чечим бар. Тротуардын четинде мындай кичинекей арыкчаларды орнотуу керек. Мисалы бул жерде ал көчөктөрдү агызып кетет. Ал эми бул жерде мындай кичи арыкчалар жок. Ошондуктан бул жерде гүлчүк пайда болгон. Эту проблему ее решения Башта уже освещали аж в 2023 году. Бирок мэрия дагы деле ал сунуштарды эске алган эмес. Дальше на недавно отремонтированных дорогах продолжают скапливаться лужи. Все мы помним кусочек Венеции перед торговым центром ГУМ 2 месяца назад. Айласы кеткен бишкектиктер мына ушундай резина өтүктөрдү сатып алып кийишип, гүлчүктөрдү кечип өтүүгө мажбур. Давайте отмечать мэрию под этим видео. Баарын эле сокур түрдө асфальттай бербей, жол менен тротуарларды башынан баштап туура пландап, И только потом тратить деньги и ресурсы на строительство.